Керемет кечиңиздер менен урматтуу замандаштар, Аллах Таала мына ушул күндү насип эткен экен. Кайрадан эле сиздер менен ушул күлкү кечесинде жолугушуп турабыз. Мындан 3 жыл мурун ар бир айдын 6-сы жабылган болчу. Кудай насип этип кайрадан ушул жаңы долбоорду баштап отурабыз. Ар бир айдын 6-сы 80% буйруса жаштар аралашкан. Ар бир айдын 6-сы мындан кийин жүрөт. Кудай буйруса ишибиз оңунан чыксын, эжелер, апалар. Бүт мен таныган аялдар эле отурат өзү. Азыр мен бияка чыгып мындай бир көзүм кырым менен назар салсам, биякта эки аял шыбырап атат. Алиги. Не деп шыбыраган билип койдум. Ушу тирик дагы семирип кетти деп атсаңыздар керек. Бүт таныш адамдар келет да, үй бүлөлөр келет, кудулдардын концертине, ушулардын концертине барып бир көңүл ачып келели, чер жазып келели деген ниет максатта келип отурасыздар. Эми үй бүлөлөр деп атам, эми биринчи эле сөзүмдүн башында айымдарга суроо берейин. Аял затына таандык суроо, туурасын айтып жооп бериңиздер. Кудай карап турат, жалган айтеке жок, кулакка тебеке жок, мындайча айтканда. Күйөөңүздөр менен ушунча жыл чогуу жашап, өмүрү бир күйөөсүнөн таяк жей элек, токмок жей элек аялдар барбы? Оштун тили менен айтканда калтак жей элек аялдар барбы? Кара, кол көтөрүп коесуздар. О жерде бирөө көтөрдү эле, кайра күйөөсү чүрүп койду. Кана. 1, 2, 3, 4, 5. Айлана, чынын айткыла, айлана. 5. Жогору жактагылар көрдүм. Биякта комплект көтөрүштү. 8. Жашыраак келиндер көтөрүп атасыңар, эми силер кичине жашап турсаңар жеп кала белеңер дегеним мен. Таяк жеген аялдар кыжалат болбой отура бериңиздер. Мына улуу муундагы апалардан эч дайын жок, кол көтөрөйүн дебейт. Биз жаш кезибизде жаман жегенбиз да, деп коюп. Кыжалат болбой отуруңуздар деген себеби, наркы дүйнөгө барганыңыздарда күйөөңүздөрдөн кайсыл жериңиздерге таяк жесеңиздер, ошол жериңиздерге гүл өсүп чыгат экен, Кудай буйруса. Жегендер кол чабып сүйүнүп атышат мынакей. Өткөндө бир жерде ушинсем бир аялым мынтет, гүл өсө турган болсо наркы дүйнөгө барганда анда мен гүл бак болуп кетет экенмин да. Ошон үчүн жээлектер концерттен кийин барып беймарал жеп ала бериңиздер. Теп, эркексиңби теп. Ушундай аялдар бар го, айлана, күйөөсү урса урат, сөксө сөгөт, Сенден корко турган ужа адам калбады, уктуңбу? 20 жылдан бери тебесиң энең дагы аксы калган жок. Теп, ур. Ичип келгин, айланан, күйөөсү көчөдөн ичип келсин. Күйөөсү үйүнө ичип келгенде, мас болуп келгенде, күлүп жайнап тосуп алган аялды өмүр көрө элекмин мен. Эч тассаң тушуңда турган болот го. Массың, бирок билесиң да аялың экенчи. Жакшына тосуп алса да болот, кээ бир аялдар бар, бирок 90% аялдар мындай тосуп алат, мындай. Башыда местасына тура албайт, мындай. Мына чейин өткөн. Жаман тез сүйлөйт, успет этпей каласың, Жаман тез сүйлөйт, митет. Мойнуңуз үлгүр алка, шарак ичпей, уксуз ичкир машинаны тормуз иштебей уруп кеткен сага тийгенде мен өмүрү бир жакшылык көрбөдүм, өмүрүм аягына чейин жакшылык көрүп өтүшү. Сага тийгенде алаймбекке тийип алган жакшы болот эле, жаш кезимде эле башка бирөөгө тийип ал десем абан болбой сага берген. Туруп калайын, арак ичпейсиз, Не дедим, өзүм дагы успет эткен жокмун, Күйөөсү турат, мас, шашпай жүлө, шашпай, успет этпей дам, не дейсиң? Сага тийгенден бери өмүрү жакшылык көрбөй өтөт, ошой мээриң көрө. Не жакшылыкты менен көрбөй, коштанган көрүп атасың менен, Сен ичпей келсең, дептир күйөөсүнө, ичпей келсең, жалгыз апамдар мага атаган коюмду сага союп берем, ичпей келгениң үчүн. Болду, дептир. Эртеси дагы мас келген акебиз. Караса үй жабык, аял уктап атат, не кылышын билбей сарайга кириптир дагы, жанагы койду карап туруп, "Пока мен тирик экем, сен дагы 50 жыл жашайсың, Кудай кааласа." Эми ичеби ичпеби бир күнү Кудай Таалага да иман берип калар. Эми мен айтарым, жараткан Аллах Таала кимге кимди кошкон болсо дагы бардыгы бири-бири менен кошо карып, үй бүлөлүк оомат ылайым баарыңыздарга насип эткен болсун. Бактылуу болуңуздар, мен кеттим.